Dünya ötüp ketedi. Adamlar kımbat kilemleri satıp alıp 2 milyon 3 milyon degen janagaday. Ana ошолорду сактайм, коргойм, көбөгө түшүрбөйм, жууп тазалайм деп жүрүп өмүрүн өткөрүшөт. Адамдар үйлөрүн ремонттондон өмүрүн өткөрөт. Адамдар кымбат буюмдарын сактайм деп өткөрөт. Адамдар үйүндө багып алган итин ачка калбасын деп даватка чыга албайт, ит ким карайт депчи. Ошентип отуруп итке, тарелкага, табакка, жанагыдай килемге өзүнүн кул болуп калганын билбейт. Адам эркин болуш керек. Адам жашаган жаш адамды кыйнабай турган болуш керек. Адамга жете турган болуш керек. Таза болуш керек, тыккан болуш керек. Көчөгө жатып ал деген жокпуз. Бирок ошол нерселердин баары өтө кымбат болбосун деле болот, урматтуу бир тууганым. Кече Жалал Абад жакта бирөөнүн конокко бардык. Үйлөрүн көрсөттү. Залында 2 килем бар экен, ары бир 30 000 сомдон экен. Берки үйүндө 50 000 сомдук килем экен. Узакка чейин иштетилет башка депчи. Таң калып Кудайдын кудурети. Ону занавескасы 30 000 сомдук экен мисалы үчүн. Мейли, жакшы эми ошону тапсын, бар болсун, башка болсун. Бирок адамдар карап отуруп кээде ошол нерсе адамга кантип ырахат берет дегенди ойлонуш керек да. Ошолордун баардыгы адам үчүн болуш керек, жок, адам ошолор үчүн боло турган болуп калыптыр азырчы. Бул ушул трагедия биз урматтуу бир туугандар.